Assalamu alaikum, hurmatly YouTube көрүүчүлөр. Biz hazır ушул gül өстүрүү боюнча Тыйкандын теплицасында турабыз. Февралдын башында атайын себилиптир ушул жерге. Теплицага эшикте болсо сууктун күчү ушу 2-3 градуска чейин суук азыр Бишкекте. Бирок монтип печкага от жагып жылытат экен. Азыр бул жерде bir 40 жашиктей гүл уругу себилиптир. Ар кандай гүлдүн петуния, бархатцы деген түрлөрү. Бул эми азыр bir айдын ичинде даяр болот. Анан стаканга отургузулуп, андан ары өстүрүлөт. Жерге тигилгенге ушу даярдашат экен. Азыр бул теплицанын ичи жылуу плюсовой градус болуп турат. İçine мондай свет жарыкта коюп коюптур. Күнү түнү кезектешип чыгып, от жагып, тоңбогондой болуш керек экен да. Анан азыр бул жерде буга чейин тигип койгон гүл бар экен, мына ушул чыгып калыптыр. Жашыл болуп, мына бир жашыгы чыгыптыр. Калганы ушу жаңы себилиптир. Бул канча күндө чыгат эми? 3-4 күндө баш багып чыгып калса керек, бир жумаларда. Мына ушинтип гүл эккендер ушул февраль айынан башташат. Январь айынын аягында, февралдын башында гүл эгип отургузуп башташат. Мына ушундай атайын көңдү дагы мындай мүшөктөрдө сатып алышат экен. Bir müşök göң азыр 350-400 сом баланып атыптыр. Мына göңдү ээлеп, монтип яшикке салып, яшиктин түйүнө göң түшүп кетпегендей кылып материал төшөп, анан göңдү үстүнөн суу чачып, жакшынакай кылып, анан нымдап туруп, гүл урук себип үстүнөн анан подкорма деп коет экен. Ушу подкорманы себип коюшат экен. Мына ушундай